Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу көрөрмандар, кайрадан эле биз сабагыбыздын экинчи бөлүгүндө сиздер менен жолугушуп отурабыз. Бүгүн бизде аябай жакшы күн. Анткени бизде бүгүн аябай сыйлуу коногубуз бар. Өткөнкү сабактарыбыздагы жеңүүчүлөрдүн бири бизге жолдун алыстыгына байланыштуу келе албайган болчу. Анан биз ошондо айтканбыз, ал инсанды албетте биз чакырабыз, белегин беребиз деп. Мен анда тааныштыра кетейин. Бүгүн биздин студиябыздын төрүнүн көркү болуп, бизге убактылуу конок болуп келген Сонун Бүбү апабыз бүгүн бизде сыйлуу конокто. Сонун Бүбү апабыз бизге атайын 2-3 жолу чыгып, телефондогу бирдиктеринин баарын кетирип окуп берген. Эгерде эсиңиздерде болсо, ошол экранда көрүнүп турган ошол апабыз бизге атайын жеңүүчү болуп катталды. 82 жаш курагында. Апа, биздин студияга кош келипсиз. Рахмат, Бизде рахмат. карысы бардын ырысы бар дейт. Бүгүн билип атасыздарбы? Аябай сонун күн. 2018 жылдын акыркы дүйшөмбү күнү момунда болгон Куран окуу. Куран окуганда дагы эң мыкты 82 жаш курагында Куранды барактап ачып окуп, жөнүндө окуп тим болбостон атайын байланышка чыгып, жаштар менен тең ата болуп, алар менен жарышып, Аллага умтулуп, Алланын алдына барганда дагы бир жүзүм жарык барайын деген максатты ушинтип умтулуп келген апабыз менен баардыгыбыз сыймыктанып отурабыз. Эми апа, сизге суроо. Сиз мынол Куранды кантип, анан канча жашыңызда башпак окуп калдыңыз? Бул Куранды ушу эгемен жыл болуп да наркы берип болгон учурда өзүм ушундай ушуга ынтылгым келди, окугум келди. Ошондо ушу Куран китепте жок эле, мындай мусулман жөнүндө бир китептер да, брошюралар да аз болчу. Ошону изилдеп, балдарыма, кыздарыма айтып, ошондой көрсөңөр алып келгиле деп, ошентип жүрүп үйрөндүм. Машалла. Жана Эрнест деген жазуучунун бир китебин көрүп, аны биздин деп окудум бир орозодо. Андан кийин анан Ошто жашайбыз, шаарда. Ошол жерде коңшуларыбыз өзбек эле. Ошолордун үйүнө кирбеген үйүм калган жок. Кандай маселе угат экенмин, кандай жакшы сөздөрдү угат экенмин. Куран үйрөнөйүн деген Куран максат. үйрөнөйүн деп, ошонун максатында ошентип жүрүп. Азыр балким ошол кошуналарыңыз угуп аткандыр. Мүмкүн угуп аткандыр, мен айткан эмесмин аларга. Машалла, машалла. Ошентип үйрөнгөнмүн. Жакшы, Аллага шүгүр, ошондой тамга таанып, ошо намазды кичине туура окушка аракет кылып, ошентип 5 убакыт намаз окуп, ажыга барып келип, ушу Аллага шүгүр деп, бала чакалардын алдында ушулардын жакшы ырыскыларын, неаматтарын, өздөрүнүн жакшы сөздөрүн укканга Алла насип кылды. Жакшы жүрүп атабыз, Аллага шүгүр. Эми урматтуу көрөрман, билесизби, пайгамбар өтүп кеткенден кийин Хасан анан Хусейн деген эки небереси жолдо келе жатса, эгиндеги сакалы агарып калган, картайып калган кексе, бирок сакал туура эмес дарата алып атыптыр. Анан кичи иниси Хусейн агасына Хасанга: "Карачы, таятабыз менен", пайгамбар деп жатат да, таятасы. "Таятабыз менен чогуу жүргөн аксакал туура эмес дарата алып атат. Барып үйрөтүп койбойлу" десе, Хасан: "Анда тартипсиз болуп калабыз. Өзүбүздү мындай салабаттуу кармайлы. Муну үйрөтүүнүн жол жобосу бар" деп арыдан бери ойлонот дагы, "Мен таптым, жүр. Мени менен жүр. Унчукпа, бирок мен сүйлөйм" дейт. Аксакалдын алдына барып: "Ассаламу алейкум, чоң ата, амансызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Мунол иним эрте менен туруп алып эле, daarатты мен мыкты алам, таятама окшоп алам, Расулуллага окшоп алам. Менден өткөн эч ким жок" деп мактанат. Мен айттым: "Ой, кой, сен менден кичинесиң, мен мыкты алам daarатты" десем деле болбойт. Экөөбүз талашып тартышып отуруп, анан сизди бир калыс болуп берет го. Анткени пайгамбарыбыз менен эң көп жүргөн инсан ушул киши деп сизди тандап алдык десе, жанагы улуу киши дагы отургула калайындар. Кезеги менен дарата алгыла дейт. Хасан мыкты дарата алат, анан Хусейн мыкты дарата алат, пайгамбардын даратындай укмуш дарата алат. Анан экөөнө тең эң мыкты дарата алдыңар деп батасын берип алкап жөнөтөт. Бирок ал экөө басып кетип баратканда, аксакал көзүнө жаш алып: "Булар мага дараттан сабак бергени келди" деп ыйлайт. Карагыла, кандай гана сонун сабак берип атат. Мен бул окуяны эмнеге айтып атам? Сонун Бүбү апабыздын ушул биздин студиябызда, түз эфирде, экранда силер менен маңдай теске үйүңөрдө отурган отурушу өзү кыз келиндерге бир жетерлик сабак болсо керек. О, кагылайындар,
82 жаш курагымда моминтип мен Kur'an okula tim olbastan çalıp, жазып, басып, келип, моминтип чыктым деген bir söz tursa керек. Ошо не болсо деле апа айтыңчы. Сиздин кыз келиндерге айта турган акыл насаатыңыз бардыр балким. Alhamdulillah. Айта турган насаатым көп эми бул жерде кыскараак айтсам жакшы болот го. Şu kız gelinlerge gelin jolu menen, kızlar jolu menen, şu etegin uzun kılıp japsa, şu kıştın günü, jaydın günü özlerin jakşınakay alıp жүргөн bolsa, şunu suranat elem. Ulu kişilerden, şu özüzden kiçi şu ayallar dile var, kızlar dile var, gelinler dile var. Şuların imandı olup, etek jengin uzun kılıp jakşınakay jaraşıklı giyse, jakşınakay үйдө мамиле кылса, келин жолунда жакшына мамиле кылса, кыздар жолунда, şu uul balдар жолунда ушундай жакшына мамиле кылса, эң жакшы болмок. Ушуну мен суранам, жакшы жүргүлө айланайын. Ушу өзүңөрдүн ушу сүлпөтүңөр жакшынакай Алла жараткандагы жакшынакай алып жүрүшкө Алла насип кылсын. Тынчылык берип, ушундай үй бүлөдө жакшы иштерди, жакшы пейилдерди, жакшы иманды болгондорду үйрөнгөнгө чакырат элем. Тынч болгула, өмүрүңөр узун болсун, ден соолукта болуп, ушундай сөздөрдөн көбүн угуп, көбүн кулакка алган эң жакшы болмок эле. Маша. Анан колдорунан Кур'ан түшпөсө, Колдорунан Кур'ан түшпөсө кана. Баягы Алхамдулилlah. азыр сиздин келиндериңиз канча келиниңиз бар? Мен 2 улум бар, 2 келиним бар, небере келиндер. Колдорунда телефону барбы келиндериңиз? Бар. Небере келиндерим бар. Ошондой кыз келиндердин колунда телефон болбой, телефондун ордуна Кур'ан болсо деген апабыздын ою. Ошондой болсун. Ушундай ниетим кабыл болсун, Аллах амин. Ушул болсун. Алла ушулардын жүрөгүнө итаят бер, иман бер, ден соолук бер. Ушу Кур'анды кармаган, ушу бисмилла деп казан аягын кармаган, жакшынакай алхамдулилlah айткан, ушу ислам динин жакшынакай билип алган, барака пайыз менен тамак жасаган келиндерге айтат элем. Ла илаха иллаллах бисмиллахир рахманир рахим деп казан кармаса баракасы болот эле. Ошондой дегендерди мен суранат элем. Машаалла. Рахмат, сонун бапа атайын алтындай убактыңызды бөлүп, жылды жыйынтыктап аткан иштин башы дүйшөмбү күнү Кур'ан барактап, жылды жыйынтыктап, Кур'ан барактап 2019 жылга кирейли деп атайын басып келген кадамыңызда сизден Аллах разы болсун. Эми жалпы көрөрмандардын күбөлүгү менен атайын убада кылган белектерибиз бар сизге. Анан эми апабыз дайым ушул жай намаздын үстүндө болсун деп жай намаз камдаганбыз апабызга. Момундай болгон жай намазыңыз куттуу болсун. Анан момундай болгон арабча Кур'аныңыз куттуу болсун. Мына дагы бир белегиңиз. Анан мына жерде атайын чоң күнөөлөр деп тизмектелип жазылыптыр да. Бул кимдики экен? Дүйшөн Ажы Абдылдаев экен редактору. Ким бул Өзбек Ажы Чотоновдун жыйнактары ушулар. Буну алыңыз. Эң негизгиси мен өзүмдүн которгон мына Кур'андын арабчасын кыргызча которгон ушул кыргызча котормосун сизге белек кылайын. Ушуларды алып, анан дагы үйгө барып, келиндерди, кыздарды жетелеп, дагы Кур'андан сабак берип, анан бизге дагы ушинтип ушул жака ат салыша бериң, биз сизди күтөбүз ушул. Машалла. Болуптур. Экран студиябызда апа, Жакшы. Анда биз апабызды белеги менен куттуктайбыз. Белегиңиз куттуу болсун апа. Бул бенденин бендеге берген белеги. Эми бул Кудай буйрса Кур'анды жаттап, аларга, башкаларга үлгү болгондугу үчүн сизде Аллах Таала кыяматта өзүнүн белегин камдап койгон. Амин. Эми жалпы көрөрмандарга кыска нуска акыл насаатыңыз анан батаңыз. Амин. Я Аллахым, я Аллахым. Ушул элибизге, журтубузга, дүйнө жүзүндө ушу жердагы ушу Кыргызстандан ушу окат кылам деп жүргөндөрдүн баардыгы эсен болсун, тынч болсун. Кыргызстаныбызга тынччылык берсин. Ушу баардык жакшылыктардан Аллахым жаду жамандыктан алыс кылсын. Жаштарыбызга иман берсин, жүрөктөрүнө идаят берсин, өмүрүнө барака берсин Аллахым. Ар бир ушу
Бәндәбізге ушу кетпес ырысқамат коймыр шерик кылсын Аллахым. Тынчылык берип, ушу ким кандай ойда, кандай максат болса, Аллахым ошо максаттарына жеткизсин. Ушул ислам динин Аллахым бул эң жогору турган ислам дин, таза дин. Ушу динге киргенге Аллахым ушу жигиттерди, ушу кыздарды, келин күйөө балдарды Алла ушу орта жашынан өтүп калганбы ким болсо да ушуга чакырат элем. Дин жакшы, ушу дин менен жакшынакай суарылып жүрөбүз. Ушуну менен жакшы турмушта жүрөбүз. Уул кыздарыбыз эсен аман жүрөт, тынч жүрөт. Ушул жердеги телевидениеде иштеген балдарым да Алла бактылуу болсун, өмүрлүү болсун, ишилгери болсун. Жылдыздары ысык, маңдайлары жарык, көңүлдөрү ачык. Каттары өтүмдүү, өздөрү жагымдуу болуп жүрсүн. Жамандан адаштырсын Аллахым, жашыга жанаштырсын. Жашкылыктардан бардык ушу отургандар, ушул жерде иш кылгандардын бардыгы, ушу башка ушу уул кыздарыбыз бардыгына жакшылыктардан жамгырдай жатып, жамандыктан алыс кылсын. Тынчылык болсун, ден соолук болсун. Ушу жакшылык күндөрдөн Алла ата кылып, жакшы нематтарды ата кылсын. Тынчылык болсун. Дуам кабыл болсун Аллахым. Сөздүн аягында апабыз Ош областынын Алай районунун Мурдаш айылынан. Мурдаштан, Мурдаштан. Уул кызыңыз аман болсун, небере чеберелериңиз эсен болсун, ошолорго үлгү өрнөк катары дагы Куранды колуктап аларга сабак берип жүрө бериңиз. Биздин сабактарыбызды дагы угуп көрө бериңиз, катыша бериңиз, өзгөлөргө ошентип үлгү өрнөк болуп жашай бериңиз апа.